Сиз угуп жаткан Марал радиосу Айлампа программасы аркылуу өз уктурууларын түз ободо улантат. Ошентип Орусиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга жасаган мамлекеттик сапары жыйынтыкталды. Сапар канчалык деңгээлде биз күткөндөй болду? Жыйынтыктары, келечек жемиштери кандай болот деген теманы талкууга алганы турабыз. Албетте, бул сапарда бир топ келишимдерге кол коюлду, меморандумдар кабыл алынды, бирок анын жыйынтыктарын биз кайсы бир деңгээлде чагылдырууга аракет кылганы турабыз. Азыр студияны меймандар менен тааныштырып өтөйүн. Сааттын жебеси менен эле баштай берейин. Эл аралык мамилелер боюнча эксперт талдоочу Эдил Осмонбетов. Саламатсызбы? Ошондой эле Бишкек штамптоочу заводдун директорунун орун басары Мыктыбек Алыбаев. Саламатсызбы? Жана Кыргыз Республикасынын айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министринин орун басары Эркинбек Чодуев. Саламатсызбы? Меймандарга кызыккан суроолор болсо, албетте ушул визитке байланышкан, анын жыйынтыктарына байланышкан суроолор болсо, анда 68-06-06 телефон номерин териңиз, ошондой эле 0552-68-06-06 WhatsApp номерине суроо же пикириңизди калтырсаңыз болот. Эдил мырза, алгачкы суроону сизге узатайын. Мына мамлекеттик сапар жыйынтыкталды. Албетте, Кыргызстанга буга чейин Владимир Путин бир нече жолу келгендигин эске алганда, бул сапардын өзгөчөлүгүн эксперттер чөйрөсү абдан кызуу талкуулап, талдап жатышат. Сиздин оюңуз боюнча кандай жыйынтыкталды? Бүгүн кандай баа бересиз? Кайсы ракурста? Бул карап көрсөк, бул өзгөчө бир сапар болду. Мамлекеттик сапар болгондо бул эң жогорку дипломатик деңгээлде эметет. Тарыхта карап көрсөк, кээ бир мамлекеттер бар, Борбордук Азия, Кавказда КМШ мамлекеттер келгендер. Аларга мындай президент болуп же башка мамлекеттердин чоң орунда отурган кишилер, алар мамлекет менен сапар менен билет да, барбайт да. Анан расмий сапар бар, анан жумушчу сапар бар да. Анан мамлекет сапар болгондо Кыргызстанда Путиндин келгениши бул биринчи жолу тарыхта болду, эгемендүү Кыргызстан болгондон кийин. Экинчиси бул мамлекеттик сапар болгондо Орусия Кыргызстанга көрсөтүп атат, мен өзгөчөлүк мамиле кылам депчи, өзгөлүк максат кылып атам депчи, биз шериктеш мамлекет депчи. Ошон үчүн карап көрсөк, бул геосаясат жагынан, экономика жагынан да аябай көп меморандум келишим болду. Анан мен адашпасам, асыр 6 миллион долларга чукул 6 миллиард долларга мындай келишим келди, меморандумга. Бардык келишимдердин суммасы. Анан карап көрсөк, Кыргызстанда тарыхта мен ойлойм, бул биринчи жолу болуп атат. Эмне үчүн? Кээ бирлер болчу, биз өткөн жылдарда көп сурап акча берип, грант, кредит бер депчи. А бүгүнкү күндө биз башка жолго эметип атабыз. Биз эки кооперация жасап, мындай эки мындай имарат болобу же башка мындай буюмдарды жасап, эки жагынан долбоор түзүп иштейбиз деп, эки тараптуу пайда тапкангачы. Бул жакшы. Анан карап көрсөк, мында даже Борбордук Азияда Өзбекстандын президенти бир жыл мурун барып, там Араб өлкөлөргө же Европага барып, ал 8-3 миллиард долларга көп Кыргызстандын жарандары, алар да айтып атчы, алар карагачы иштеп атат, аны долбоорду алып атат депчи. Азыр бүгүнкү күндө эл аралык деңгээлде бул жакшы эле практика. Мына 6 миллиард доллардан 30-40% пайыз жаңы мындай бир келишимге келип же иштетсе, реалдуу болсо, анда Кыргызстандын экономикасына дагы жакшы чоң мындай көмөк болот да. Анан карап көрсөк, бул дагы геосаясат жагынан биздин шериктеш мамлекеттер Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан болуп, алар да карап атышат. Кыргызстанда кандай мамлекеттик сапар өттү. Алар да өзүнүн баасын берип атат, жогорку баасын берип атышат. Эмне үчүн? Бүгүнкү күндө мындай мен ойлойм, бул мамлекеттик сапар мындай салмактуу өттү да. Биз мындай өзүнчө протокол менен мындай жакшы, биз эгемендүү мамлекет, анан мындай да атаандашуу мындай болгон жок да. Биз тең ата болуп эметтик да, сүйлөштүк. Бул дагы мен ойлойм, бул геосаясат жагынан да жакшы болот. Ошондой эле Орусия өкмөтү Кыргызстандын бюджетин колдоо көрсөтүү максатында дагы 30 миллион доллар өлчөмүндө кайтарымсыз жардам берерин билдирди да. Анан бул жерде ушунчалык жардамдын берилиши Орусиянын жеке кандай кызыкчылыгы болушу мүмкүн деген дагы суроону жаратпай койгон жок. Сөзсүз мында биз геосаясатты кырдаалор, геосаясат аябай чакыруулар, коркунучтар бар да. Анан ачык эле айтып коюш керек, бүгүнкү күндө Орусия ал эл аралык санкцияда турат. Ага аябай катуу кысым салып атышат. Алар да каражат жагынан кыйналып, алардын мындай өзүнүн максаттарын коюп эметкенгечи. Мен ойлойм, бул 30 миллион доллар Кыргыздын бюджетине бир жагынан жакшы, бирок мындай чоң эле эмес да, мындай салмагы карасаңыз, басына караганда. Бирок алар мындай 30 миллион доллар бергенде же башка
преференция Кыргыз Республика бергенден алар көрсөтүп атат, өзгөчөлүк мамилебиз бар депчи, Кыргызстан үчүн депчи. Мына мигранттарга бүгүнкү күндө мигрант айтпай, жумушчулар деп коелу да, эпте иштегендер. Аларга мындай мигранттык преференция берди, мындай өчүнчү бир амнистия деп атат. Анан башка көрсөтүп атат. Биз мындай Кыргызстан менен карап көрсөк, бизден башка борбордук азия кирген мамлекеттерде Тажикстан, Өзбекстан же башка мамлекеттер аларда жок мындай преференция бизге берген экономика жагынан, мына мигранттарга же башкасы. Бул дагы өзгөчөлүгүн көрсөтүп атат. Мен ойлойм, бул Кыргызстандын экономика үчүн бул дагы пайда. Албетте дагы суроолор менен толуктайбыз. Эркинбек мырза, мына түзүлгөн келишимдердеги эң чоң көлөмдүү сумма бул айыл чарба тармагына, ошол тармактын үлүшүнө туура келип атат да. Анан жетишилген келишимдердин көбүнчө кайсы багытта болуп атат? Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Негизинен ушул мамлекеттик визиттин алкагында 8-чи региондар аралык конференцияда болуп өттү. Ушул 8-чи региондар аралык Кыргыз-Орус конференциясында агрокомплекске чоң көңүл бурулду. Бүгүнкү күндө биз 20 арганда келишим жана меморандумдарга ошо айыл чарба министрлиги жана биздин иштеп аткан кос субъекттер кол койду. Бунун суммасы бир 500 миллион тегерегинде болду. Чын айтканда бүгүнкү күндө айыл чарбасы Кыргызстанда реалдуу экономикасынын бир чоң бир бөлүгүн түзөт. Ошол эле кезде биздин экономикада бир локомотив катары алдыга жылып атат да. Анан айыл чарбасы негизинен бүгүнкү күндө өсүп аткан темпи жакшы, бирок эң чоң маселелер айыл чарбасында экени да билинип турат. Бул негизинен кайра иштетүү тармагында жана сатуу маселесинде бир топ маселелер бар экен. Быйылкы картошкандагы көрүнүп калды. Негизи эң чоң биз эки мындай жакка бөлгүм келет. Биринчиси бул инвестициялык проекттер жана экспорттук проекттер да. Ошо инвестициялык жалпы суммасын айтып койсоңуз адегенде 500 миллион доллар. 500 миллион доллар. Анан бул жерде биз бүгүнкү күндө ошол мен айткан ойго улап соода логистикалык борборлордун курулушу бүгүнкү күндө заман талабы катары дагы эсептелип атат. Бизде бүгүн бир 7 соода логистикалык борбор бар. 1000 тоннадан бир 7,5 тоннага чейин бир убакта мындай сактай турган. Ошол эле кезде ошо Россия тарап эки чоң бир холдинг, российский компания Росагромаркет жана Веб Инжиниринг деген эки компания бүгүнкү күндө ошо Кыргызстанда чоң эл аралык мындай стандарттагы соода логистикалык борбор курганга далалат кылып атат. Бул 20 000 тонна бир кезекте сактай турган. Анан бул нерсени бүгүнкү күндө бул эки логистикалык борбордун бири түндүктө, бири түштүктө курулган. Ошондой деп биз мындай сүйлөшүп жүргөнбүз. Бул чоң миллионный шаарлардын тегерегинде да. Бул Ош шаарынын тегерегинде, Бишкек шаарынын тегерегинде. Кудай буюрса бул сөз түрүндө эмес, бул ишке ашырууга Россия тарап аябай чоң кызыктар. Себеби дегенде биздин экология таза айыл чарба продукциясын Россиянын рыногуна жеткизүү бул чоң мисалы бүгүнкү жумуш. Анан эң негизгиси биз бүгүнкү күндө Россиянын рыногуна эмес, ошол жерде иштеп аткан соода түйүндөрүнө, торговый сеттерге дагы жеткизүүгө мындай бир чоң мындай алдык да. 2007 жылдан бери Россельхознадзор кече жакында ограничение алып таштады. Бул чийки этти Россиянын ушул торговый сеттерине. Бизде XP Retail Group деген бир чоң компания бар, аябай чоң компания. Ошол компания менен биз жакында Бишкекте өткөн экономикалык форумда мындай меморандум кол койгонбуз. Ошондо ишке ашырууда бүгүн Россия тарабы аябай чоң өзүн билгизди. Кече дагы эртең менен өткөн деловой завтракта бул компаниянын президенти келип катышып, бул деген чоң знаковый нерсе, келип катышып кызыктар экенин билгизди. Бизден азыр 3 кыргыз компаниясы ошол жумуштарды ишке аткарууга бүгүн даяр экенин көргөзүп атат. Экинчи бир маселе, бүгүн бизде иштеп аткан ишканалардан 72 ишкана бүгүн ушул бажы уюмунун реестрине кирген да. Ошо 72 ишкана кирген. Реестр предприятий таможенного союза деп. Ошонун ичинен эң көбү бул 21 бул биздин сүт өндүрүүчү завод ишканаларда. Ошол сүт өндүрүүчү ишканалардын дагы модернизациялага Россиянын Молмаш деген чоң бир корпорациясы ушул
ушул инициалдык проекттер түздү 23 миллион долларга. Бул атап айтсам ушул Токмок шаарындагы сүт өндүрүүчү завод, Урсус деген завод, Үмитика, Карабулак деп ушул 4 заводко 23 миллион долларды модернизация бүгүн аябай чоң аракет кылып атат. Анан эң негизги белгилеп нерсе Карабалтадагы мамлекеттик ишкана болуп жүргөн спирт заводу 5 жылдан бери мындай токтоп турган. Биз ошол ишкананы жандандыруу боюнча Алкенерс деген Россиянын компаниясы менен ушул бул келишим, меморандум эмес, келишим 8 миллион долларга ушул ишкананын ишин жандандыруу боюнча дагы кол койдук. Негизинен бир топ экспорттук бар бизде проекттер. Бул 1 миллиард 100 миллион рубльга бизден ушул балыкты Россияга экспорттоо маселеси дагы аябай мындай Россия тарап кызыктар. Бүгүнкү күндө бизде балык өндүрүү жана аны өркүндөтүү маселесин бир топ алдыга биз чыгып атабыз. Анан негизи буга чейин поставка 300-400 миллион рубльдин тегерен болуп жүргөн. Азыр 1 миллиард 100 миллионго түздүк. Эң негизгилердин дагы бири биз бүгүнкү экологиялык таза продукцияны, органикалык продукцияларга болгон талап өсүп атат. Анан органоминеральный удобренияны дагы Россия тараптан ушул келип Кыргызстан рыногунда ушул жерде завод салганга дагы Россия тарап бүгүн кызыктар экенин көргөзүп меморандум кол койду. Анан дагы бир нерсени белгилеп коюшубуз керек окшойт. Чындыгында Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрүндө чөлкөмдө негизи ВСП+ макамына ээ болгон жалгыз өлкө болуп дагы эсептелет эмеспи? Демек бул жерде бир 6000дей товарды ошол эле бажы төлөмсүз өткөрүүгө мүмкүнчүлүк берилет. Менимче бул шартты дагы мындай тереңдетүү багытында дагы сөз жүрсө керек. Негизи сиз тең туура белгилеп атасыз. Биз ушул Кыргызстан жападан жалгыз өлкө, ушул ВСП+ макамына биз ээ болуп иштеп атабыз. Бирок бул маселеде бир топ мындай кыйынчылыктар бар экенин айтпайбыз белекте. Биринчи кезекте бул логистика. Кыргызстандан ошо Европага жеткирүү маселесинде логистика бул чоң эмесин ээлейт. Экинчиси бул языковой барьер деп коет да. Бизде ушундай маселе да бар. Анан үчүнчүсүндө чын айтканда бул бажы төлөмсүз гана айтат да. Калган стандарттарга бүт жооп бериш керек. Айтып атканда сертификация маселеси, стандартизация маселесинде бизде бир топ кыйынчылыктар бар. Бирок биз ЕАЭСке киргенден кийин Россиянын багы 200 миллион доллар берген техникалык жардамдын эсебинен бир топ лабораторияларды биз оңдоп алдык. Ушул нерселердин негизинде биз мындай ВСП+ макамын колдонуп айыл чарба продукциясын Европага дагы көбөйтүү жылда эле айтабыз, бирок ушул маселеде иштер болуп атат. Жакшы, уланталык. Азыр байланышка чыккан угарманды угуп коелук, андан кийин маекке өтөбүз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Каныбек Канчагынан майрашайын. Менин суроом бар Эдил мырзага жана башкаларга да болушу мүмкүн да. Бул жолугушуу мына официальный визит Путиндики Россиянын Кыргызстанга абдан жакшы болду деп ойлойм азырынча мына. Жакшы немелерди айтып угуп атабыз да мына. Тиги Эдил мырза, айтсаңыз ОДКБ жөнүндө ар дайым эле айтып келишет, биз уставда каралган эмес, ички чатактар болгондо каралган эмес деп келет да. Бир дайым эле звонить өткөндө ушунда бир чатак болгон биз айтып калабыз да. Булар эмне үчүн уктай беришет 2003 жылдан бери деп десек айтат. Чет элден гана бизге кол салганда ошондо гана эметет депчи. Биз көрүп атабыз да, экстремисттер алар жинде эмес да, алар деле түшүнүп калышты. Иштен мамлекет ичине кирип алып жанагындай ар кандай эмелерди жасап атпайбы жанагындай. Өзүңөр билгендей жана чатактар жасап атат да. Ушул жагы ЖКУда каралдуу жокпу? Жанагы ООНдун жанагы миротворчестводун модели bizde кичинекей модели болсо жакшы болот эле. Ушул каралдуу жокпу? Рахмат. Биринчи, экинчиси кыскараак айтсаңыз, гуманитарный жагы биринчи жолу каралып атат да. Ошо биздин окуу жайда жана студенттерибиз Россия үчүн гана даярдай турган болуп атабы же бизге өзүбүзгө специалдык каралабы? Анан эң акыркысы өнөр жайы жагы каралбай эле жалаң айыл чарбасы баягы Советтер Союзунун убагына эле бизге элестетип атат да. Кыргызстан дагы эле баягы агрардык мамлекет катары болобу же болбосо өнөр жай тяжелый энергия промышленность бизде болобу? Ошол жөнүндө жооп берип койсоңуздар программанын жүрүшүндө жооп. Рахмат. Кыскараак айтыңыз. Буяктан сиз өнөр жай эметесизби же мен жооп берейин? Сиз жооп берсеңиз анан биз өтөлүк. Каныбек мырза, чоң рахмат сурооңузга. Бул мындай да, ОДКБнын өзүнүн уставы бар, анан күн тартиби бар, мандаты бар да. Аябай критика көп жыл болду, бирок 2 жыл мурун алар өзүнүн күн тартибине да мандатына жаңы эмелерди киргизген. Ошондо бир өзүнчө бир борбор центр оперативный реагирование деген бар. Алар дагы чоң максат коюп атат. Анан атайын кызматы бар.
бар, КСОР деген, где-то 5000 киши чукул бар. Анан бүгүнкү күндө карап көрсөк, бир геополитикада коопсуздукта бар бир донор коопсуздук деген кийим. Ачык эле айтып коюш керек, мындай Борбордук Азия, Кавказда азыр бүгүнкү күндө Орусия менен эле күчү бар. Алар мындай коопсуздук донор катары мындай керек болсо аскер күчү менен пайдаланып, анан туруктуу мамлекеттерден сактап калат да. Анан бүгүнкү карап көрсөк, аябай чоң дискуссия болот. Бирок 2019 жылда Кыргызстан азыр төрага ОДКБнын. Анан төрага болгондон кийин алар сөзсүз инициативаларды карайт да. Анан сиз айткандай БУнун миротворецтерди киргизебиз депчи, бирок бул ОДКБнын мандатына кирбейт. Эмне үчүн? Алар сөзсүз ОДКБнын мүчөлөр болгондо алардын коопсуздугун, анан башка эме коркунучтар болсо ошого жооп берет депчи. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө да ОДКБнын дагы функциясы, анан башка жумуштары өзгөрөт сөзсүз. Эмне үчүн? Бүгүнкү күндө аябай көп глобалдык, анан регионалдык коопсуздук бар да. Экинчи жагдай боюнча мына биз жогоруда программанын жүрүшүндө мен тааныштырып өттүм эле. Бишкек штамповкалоочу заводдун директорунун орун басары Мыктыбек Албаев мырза да бизде студиябызда. Мыктыбек мырза, мына биз алган маалымат боюнча ушул БШЗ ишканасы дагы бир топ багы Орусиянын ири заводдору менен ири суммадагы келишимдерге, макулдашууларга кол коюлган экен. Ал тууралуу өзүңүз белгилеп өтсөңүз. Бул менимче өтө оңой турбаса керек, Кыргызстанда ушундай чоң келишимге жетишиш. Туура айтасыз. Саламатсыздарбы? Марал радиосунун угуучулары, жалпы кыргыз элим. Сиздерге рахмат. Ушинтип чакырып, официалдуу визит болгондон кийин мындай маектеш алганыңызга абдан шарт түспөдүр атасыздар. Эми биздин завод бул уникальный завод. Кичине историясына кайрылып коеюн. 41-жылдан бери ушу Кыргызстан территориясында иштейбиз. Көптөгөн жетекчилер биздин заводдон чыккан, кузница кадров деп. Анан эми мынакей бүгүнкү күндө айтсак, ушу официалдуу визит менен биздин коллегаларыбыз келип, Барнаул заводунун директору келди, Казандагы казенный предприятие бар, анын коммерческий директору келип. Эми биз бул өзүбүздүн коллегалар менен бир топ жылдан бери иштеп келатабыз. Себеби дегенде бүт бизге керектелүүчү шаймандар, материалдар баардыгын биз ушу Россия Федерациясынан алабыз. 94-жыл чыккан токтом бар, ошонун негизинде бизде кооперация байланыштар абдан күчтүү. Эми мынакей конкреттештирип айтсак, бул биздин коллегалар менен ушу $50 миллион тегерегинде суммага контракттар коюлду. Бул эми баягы кагаз жүзүндө калбайт. Биз баягы бул тактап коелчу, бул меморандум эмес, бул келишим болду, бул келишим. Анан эми биз кагаз жүзүндө калбайт. Биз өндүрүш болгондон кийин биздики ошо келет, иштейт. Бул деген өзү мынакей өзүңүздөр айтып кеткендей жумушчу орун. Мына жана Уарман суроо берди эле, кадр маселеси кандай болот атат деп. Эми биздин жетекчилик тараптан мына Бактыбек Курманбекович өзү Ленинградда биздин илгерки Союздан келаткан окуу жайыбыз бар, военмех имени Устинова Дмитрия Федоровича. Ошол жерде бизге керектелүүчү технологдор даярдалат. Эми бул узкий специализация болгондон кийин бизге ошо кадрларды желательно ошо Россиядан, именно Тула политехнический институтунан даярдалат, Новосибирскийден даярдалат. Анан эми бул багытта да иштеп атабыз, анан чоң жумуштарды жасап атабыз. Алар келип, ректор келип, азыр кафедра политехническийдин астында ачышып атат. Анан өзүбүздүн эле Кыргызстандагы технический колледждер менен иштеп атабыз. Бул жердечи эң негизгиси, мисалы, баягы мурдагыдай потенциалдуу бул заводдун келечеги үчүн абдан чоң мүмкүнчүлүктөр ачылды десек болот экен да, туурабы? Эгерде билесиз да, илгери Советтер Союзу учурунда бул БШЗ заводу эң абдан мобилдүү иштеген, анан чоң завод болуп эсептелчү эле да. Эми $50 миллион чукул келишим түзүлсө, менимче ошол эле жаңы жумушчу орундарын түзүүгө дагы мүмкүнчүлүк болсо керек. Чыккан продукцияларды кандай экспортко чыгара кетеби? Мисалы, мен уктум, ушул октаруу чыгаруучу завод экен бири Казандагы, а экинчиси Барнаулдагы бул патрон заводу болуп эсептелет экен да, Бул Барнаулдагы бул өзүнчө холдинговая компания да. Бул жерде деген албетте
патрон да чыгат, булардын машиностроение базасы абдан күчтүү, ал жерден баягы электрооталия, муну айтып отурсам көп теплообменниктер бизге керектүү нерселердин көбү чыгат да. Биз ушу Барнаул завод менен абдан тыгыз мындай иштеп атабыз. Иштеп келгенбиз, дагы эле иштей беребиз деген үмүтүбүз бар. Анан жана сиз айтып кеткен продукцияны каяка сатабыз. Эми өзүбүздүн күч органдары бар. Биздин Кыргызстандын күч органдары бар бизден алат. Анан сырткы келишимдер менен баягы өзүнүн шарты бар. Бир аз көлөмдө чыгат. Экспортко кетет да. Эми экспортко биз эле ушу көп салымыбызды кошуп атабыз деген ойдомун. Эми айрым маалыматтарды да сыргылып айтпай жатасыз, түшүнүктүү. Уланталык кийинки угарман байланышта, саламатсызбы? Кулак сизде, айта бериңиз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Сиздерге ийгилик каалайм. Эң жакшы сүйлөшүү болду. Путиндин келгени Кыргызстанга көптөгөн жакшылыктарды алып келет деп үмүт кылып атабыз. Анан айтыңыздарчы, мисалы биздин Кыргызстанда чыккан, мисалы кожа, пахта баары бар да, ушул чыккан ишканалар, заводдор чыккан ачылабы? Анан жанакы автобус троллейбустар боюнча кандай сүйлөшүүлөр болдубу? Кытайдыкына караганда булар Россия качественный, аябай жакшы. Рахмат сиздерге, Бишкек шаарынан Алмазбек. Биринчи суроосу боюнча Эркин мырза маалымат бересизби? Бүгүнкү күндө ушул техникалык өсүмдүктөрдөн бизде кант кылчасы, төбурчак, пахта өндүрүшү бүгүнкү күндө жакшы жолго коюлган. Анан ушул пахтаны кайра иштетүү боюнча дагы Россиянын Примтекс деген компаниясы бир $5 миллион ушул кайра иштетүү ишканасын куруу боюнча дагы келишимге кол коюлду. Бул келишим анан эң негизи дагы бүгүнкү күндө кант кылчасын бүгүнкү күндө бизде 2 завод бар. Кайынды кант кошой. Ушул ишканалардын базасында биргелешкен ишкана түзүү боюнча дагы чоң бир келишимге кол коюлду. Мен ойлойм ушул келишимдер бүгүнкү күндө бүгүн ушу түзүлүп же болбосо иштеп башка келишимдер түзүлбөйт деген сөз жок. Биз Россиянын инвесторлорун дайыма күтөбүз да. Биз алар менен байланыштабыз. Бүгүнкү күндө биздин ушул министрлик региондор менен иштегенге бүгүн биз аябай мындай кечээ күндө дагы жакшы сүйлөшүлдү. Бир топ губернатор келди да. Анан биздин да губернаторлор ушул регион аралык мындай түздөн келишимдерди түзүүгө дагы алар меморандумга бир топ кол коюшту. Мисалы кыргыз орус биргелешкен ишканаларын түзүү маселесине өзгөчө артыкчылык берилет окшойт, негизи эгер ишке ашса. Жакшы да. Анан ошол продукция мисалы кыргыз орус мисалы бирдешкен ишканасы болсо анын экспорттоо продукция иши дагы жеңилирээк болот, туура. Экинчи суроосу боюнча Бул мындай айтып койсок, бүгүнкү күндө биз базар экономикада жашап атабыз да, капитализмде. Анан бизнесмендер болсо же бул ишканалар, алар сөзсүз пайда табыш керек экономия Орусия мененчи. Азыр мындай совет доорунда эмес же башка эмес, мен силерге акча берем же продукцияны берем, соответственно пайда алууга болбойт да. Эки тараптуу болуш керек да. Анан мына ушуруп айткан боюнча дети булгары чыгарабыз же башкаларды, бул сөзсүз дагы негизги жол ачылды да Орусия менен. Анан бирок сөзсүз мындай Кыргызстанда дагы бизче бар, бизде мындай бирөө келет, бизде мени жасап берет, ачып берет, жардам берет, аны эмес керек да. Өзүбүз дагы эмгек жасаш керекпиз, үмүт кылыш керекпиз сөзсүз. Анан мындай да азыр карап көрсөк, мына 2 жума мурун Кыргыз Республиканын президенти элчилер менен жолугушканда ал сөзсүз айтты, экономика дипломатия иштегиле, сөзсүз Кыргызстанга инвестиция алып келгиле. Анан Кыргызстанга бүгүн мамлекеттик кредиттер эмес кереги жок, бизге түз инвестиция керек. Түз инвестор алар биздин мамлекетибиз жооп бербейт. Бул өсүү инвестор өсүү менен келип, өсүүнүн пайдасын тапканга, анан бирок сөзсүз бир ишкана ачканга сөзсүз долбоор керек. Аны бизнесмендер иштеш керек. Анан бизнесмен долбоор ишип, пайдасын эметип, анан элчиге берсе, элчи бизнесмендер таап инвестор менен анан жолугушуп табат да. А мындай болбойт. Бүгүнкү күндө уже бул ансезин башка болуш керек да. Анан сен долбоорду жасабасаң, берем этпесең, аны мамлекет дагы чече албайт. Бирок өсүү мындайсы биз көрөт атпайбы, жаш бизнесмендер бар, ал долбоор жасап ачып атпайбы? Анан өкмөт менен же элчилер менен сүйлөшүп айтат, мына бар депчи. Анан Орусиянын элчиси
болсо ал таап инвесторлор жактабы же башка жакта таап анан бир чоң долбоор иштешет да. Ошондо болуш керек. Бирок сөзсүз долбоор керек да. Уланталы айтыңыз. Мен кошумчалап коеюнчу. Эми азыр урматтуу угармандар, азыр эң жакшы шарттар түзүлүп атат. Мынакей президенттердин Владимир Владимирович Путиндин, Сооронбай Шарипович Жээнбеков, мынакей президенттер ушундай өздөрү ушундай деңгээлде абдан жакшы уюштуруу иштери жүрүп аткандан кийин өзүбүз дагы отуруп башыбыз керек да, өзүбүз дагы иштешибиз керек. Россиянан мынакей Россия Кыргыз фонду финансовый жанагы инвест компаниялар келип атат. Эми өзүбүз дагы аракет кылып мындай малый предприятияларды, жанагы кооперативтерди түзүп иштегенге абдан жакшы шарттар түзүлүп атат да. Мен ошону кошуп айтып кетейин дедим. Уланталы, биз бүгүн Орусия президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга жасаган мамлекеттик сапарынын жыйынтыктары жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Эгерде суроо же пикир пайда болсо, анда 68-06-06 телефон номерин териңиз. Меймандарды да ирет тааныштырып өтөйүн. Эл аралык мамилелер боюнча эксперт талдоочу Эдил Осмонбетов, Бишкек штамповкалоочу заводдун директорунун орун басары Мыктыбек Алыбаев жана Кыргыз Республикасынын айыл чарба министринин орун басары Эркинбек Чудуев. Бизге келген эң көп суроолор мындай болуп атат да. Орусия менен бирдиктүү аскер базасынын келечеги кандай болду? Келишимдин баасы бир аз жогорулаган экен, бирок ал деле чоң сумма эмес го деп кайрылат да. Эдил мырза, сиз жооп бересизби? Бул жакшы суроо, бул аябай көп эметет да, бул аскер кызыктырып атат. Кызыктырып атат. Көп суроо, башка мамлекеттерден да эксперттер анализ берип атат, бирок карап көрсөк, бир жагынан бул бириккен база да. Анан кээбирөөлөр айтып атышат, бул кант база. Кант базасы бул ОДКБнын базасы да, статус боюнча. Бириккен база, бир 4 объект келет Кыргызстанда. Анан карап көрсөк, бул алан синхронизация Өзбекстанда Памирде Нурек деген система бар, же терезе деген окна деген орусча, алар космос менен алар бириккен иштейт да. Анан карап көрсөк, бүгүнкү күндө бул келишимди карап $4,5 миллион төлөчү да. Андай жер үчүн, анан акватория суусун. Анан 300 миңге же $5 миллион чакын чоңойтушту да. Бирок карап көрсөк, Тажикстанда Орусиянын 201 аскер дивизиясы бар. Алардын объекттери бар. Бирок алар төлөбөйт эчтекесин. Анан карасак, жакында эле мына 1-2 жума мурун Орусия өкмөтү Курбан түбө менен тети Кулаптан эмди аскер шарчасы болчу да. Анан аларды аренда төлөбөй 6 миллиард сом рубль. Аларга жөн эле тажик армиясына берип коюшту да. Анан бул дагы көрсөтүп атат өзгөчөлүгүнчү, мындай Кыргызстанда мамиле кылганчы. Анан карап көрсөк, тети учкачтар БПЛА деп коюшат го, беспилотниктерди. Аларды да Кыргыздын аскерлери тренинг жасап, аларды да машыктыруу жасап, ал үйрөтүшөт да. Бул дагы жакшы. Анан көп аз, бул мен ойлойм, бул $5 миллион мындай нормаль эле акча мен карап көргөндөчү. Конечно, Америка аскер базасын карасак $60 миллион төлөгөндөчү. Бул айырмасы бар, бирок кээ бир мамлекеттерде алардын үчүн турган үчүн төлөшпөйт да. Ошон үчүн мен ойлойм, Тажикстан менен салыштырганда Кыргызстанга Орусия өзгөчө мамиле эметип атат да. Бирок айрым маалымат каражаттарында коңшулар ушуга мындай каршылыгын дагы билдирген пикирлерин жазып атышат го. Туура, бул бар боло берет. Бирок мындай ойлош керек да, мен биринчи айтам, бул Кыргызстанда же Борбордук Азия кокустан бир кыймыл болгула, жаман мындай террористтик же экстремисттик. Коопсуздукка коркунуч жараткан. Анан ким аны мындай донор катары кандай ким колдоп берет депчи. Ачык эле айтып коюш керек. Афганистанда бүгүн Америка Кошмо Штаттар менен, алар менен башка НАТО кирген мамлекеттерде, алар Борбордук Азиянын кымыш мамлекеттери үчүн коопсуздук согушуп атышат, алар Талибан менен, террористтер менен. Анан Борбордук Азия мындай 2-3 мамлекет же бүткүл 5 мамлекеттин күчү жетеби аскердик, же жетпейт да. Анан биз ачык эле айтып коюш керек, Орусиянын алан аскер күчү бар. Алар керек болсо өзүнчө бир туруктуу Борбордук Азия калтырып койгон болот да. Бирок биз мындай да, бизде келишим бар да. Келишим болгондон кийин аны убактылуу болуш керек да. Убакыты келгенде керек болсо карайбыз да. Бирок бүгүнкү күндө мен ойлойм, бул анын дагы өзүнүн негизги максатын коопсуздук кармаган Кыргызстан үчүн, анан Борбордук Азия үчүн аткарып атат. Кийинки угарманыбыз сурап атат, БШЗ заводду биз иштерин билбей деле калдык эле, кайрадан эгер жандана турган болсо абдан жакшы экен. Азыр кандай продукция чыгат болду экен деп кызыккан экен. Эми мен жогоруда айтып кетпедимби, бизде ушу күч органдарына керектелүүчү
токтарлар чыгат. Андан башка дагы бизде эми техникалык базабыз бар. Эми мен баягы зуборезка, эмне токарный, фрезерный, айыл чарбага керектүү да шаймандар чыгат экен да. Шаймандарды да мисалы үчүн ошо азыр планга киргизип атабыз. Ошо айыл чарбасына керектелүүчү бизде өзү чыгып келген, эми ошолорду модернизация кылып мындай бүгүнкү күндүн шартына ыңгайлаштырып жасайлы деп аракетибизди кылып атабыз. Жумушчу орундары иштеп баштадык, азыр алып атабыз. Дагы бизинчи жетекчи айтып кеткендей, дагы кишилердин санын көбөйтөлү деп атабыз. Каалоочулар болсо, мурун иштеп кеткендер болсо ошо эфирден пайдаланып чакырып кетет элем. Келиңиздер, бизге специалисттер керек. Уланталы программабызды Орусия президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга жасаган мамлекеттик сапарынын жыйынтыктары тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Азыр кезде кайрадан угарманда. Саламатсызбы? Майрашайым, кайрадан мен жана сиз мени шаштырып оюмду бөлүп салдыңыз. Мен акырына чейин бере албаган суроону биринчиден, экинчиден менин суроомо түшүнбөй калды Эдил мырза. Эдил мырза, келерки аптада сиз өзүңүздүн программаңызды кенен чоң аңласызбы? Ошондо кененирээк суроолорду берип алалы. Макулбу? Сүйлөшүп алалы. Анан мындай да, жанагы ОДКБ жана суроона түшүнүп калдыңыз, ошондо сурайм. Анан кийин энергетика жана биздин жогорку каскад каралдыбы бул жерде? Анан мен суроо бердим эле, жана жооп бербедиңер, эшикти чоң өртөң. Өнөр жай жөнүндө сөз болду же айыл чарбасы эле жөнүндө сөз болду? Өнөр жай. Рахмат. Айтып берип койгончу анда болгон болсо. Рахмат. Эми урматтуу угарман, өнөр жай боюнча абдан айтпадымбы жогоруда тыгыз байланышта. Эми дагы кошумча айта кетейин. Бул Барнаул, Казандагы заводдон башка биз Новосибирскийдеги завод менен, Климовскийдеги завод менен, Туладагы завод менен жана 94-жылкы токтомдо айтып кетпедимби, ошонун негизинде биз мына мешправ комиссиялар өтүп атат. Ошолордо өзүбүз чогулуп сүйлөшүп, бизде кооперация маселеси абдан жакшы жолго коюлган. Анан эми өндүрүштү иштетиш үчүн өзүңүз билесиз, көптөгөн акча вливаниялар керек. Эми биз мисалы үчүн өкмөттөн эч кандай тыйын албайбыз. Өзүбүз заказдарды таап, өзүбүз ошолорду сатып, ошо менен өзүбүздүн базабызды жакшынакай кылып түзүп, ошо жумушчу орундарын түзүп атабыз. Эми келечек алдыда андай бир айтып кете турган нерсе, бул завод деген бул Орто Азияда бизге калган баягы чоң бир богатство деп айтсам да болот. Казактарда жок мындай уникальный завод. Өзбек туугандарыбызда жок, тажиктерде жок, түркмөндөрдө жок. Биз мунубуз менен Кыргызстан эптеп да болсо башында сактап калган экен да. Анан бүгүнкү күндө мынакей иштеп баштадык. Жетекчибиздин мынакей өзүнүн ушу аракети менен Сооронбай Шариповичке, конечно, премьер-министр болуп турган кезинде ушундай бизге структурный момундай изменение кылып бергенине дагы чоң рахмат. Ошондон кийин иштеп татынакай жумушчу орундарын түзүп атабыз. Мен угарманга дагы тактап айта кетейин, негизи өнөр жай боюнча келишимдер түзүлдүбү деп атпайбы? Эң чоң сумма бул келишимдердин ичинде 1,2 миллиард долларлык кызматташуу боюнча макулдашууга кол коюлду. Ага өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитет төрагасы Эмиль Осмонбетов менен Росгеология акционердик коомунун башкы директору Сергей Сучков кол коюшканда. Анан өзгөчө бул жерде багы инвестициялык келишимдерге дагы кол коюлбады. Анын бири мисалы Таластагы эң ири алтын кени жер үйдүн маселеси. Сизде эгер кошумча болсо ошо жер үй боюнча да айта кетсеңиз. Бул мындай да, мен адис эмесмин, геология боюнча же мындай недропользование боюнча, бирок мындай маалымат айтканда сөзсүз Кыргызстанга бүгүн мындай ири долбоор керек да. Анан ири долбоор керек болгондо бирок инвестиция керек, түз инвестиция. Бул карап көрсөк, бир жагынан бул түз эле инвестиция, бул мамлекет жооп бербейт. Анан аймактарга дагы жакшы болот, алар мындай жумушчу орундар табылат иштеткенгечи. Бизде мындай бир бар да, бир жагынан биз өнөр жай иштетели деп мындай экология кээ айылып жарандар чыгат, каршы чыгабыз, эчтеке эмет курбагыла. Бирок түшүнүп коюш керек, мындай дүйнөдө мындай болбойт. Сен бирдемени пайда тапканга же үчүн мындай акча тапканга сөзсүз бир инвестор келиш керек, бир жерди иштетип же башка бир ишканы ачыш керек да, сөзсүз бизнес катары. Ошондо аймак же башкалар өсөт да. А так мындай жөн эле иштебейбиз, баарын тотуп койсо дагы болбойт да, туура. Ошону да түшүнүп коюш керек. Анан бул мындай да, салык түшөт.
аябай көп пайдалы болот Кыргызстандын экономика айыл өкмөтүнө депчи. Бизде кичине ан сезим бар. Биз же такыр иштебейбиз, же баарын берип коебуз дегендечи. Бул азыр андан мына 2 жыл 3 жылдын ичинде биз андан башка жолго эметип атабыз да, жакшы мындай эки тараптуу бизге Кыргызстандын экономика үчүн пайдалуу эмес иштенге эметип атабыз да. Жетишип бул. Уланталык 68 06 06 студиянын телефон номери. Гуманитардык жагдайдагы келишимдер боюнча дагы сүйлөшүү болду. Эң негизги ири форум бул Орусиянын ири окуу жайлары менен Кыргызстандагы жогорку окуу жайларынын ортосундагы жана ректорлордун форуму дагы болду окшойт. Ал эми жогоруда угармандагы сурап өтпөдү беле, бул Москва мамлекеттик университетинин Кыргызстандагы филиалын ачуу маселеси жөнүндөчү. Буга эми азырынча билим берүү министрлиги так жооп айтуудан карманып турат. Мүмкүн бул келишим дагы иштелип чыкса, анан бир жооп болор. Уланта берели, кийинки угарманды угабык. Азыр саламатсызбы? Угатабыз сизди. Жетип коюңуздар, кайрадан чыкканга мажбур болдум. Айыл чарба министрлигинин өкүлүнө айткым келет, мына бизде көлдө картошканы гектарлап айдап, ошондон банкрот болгондор бар. Ушуларга кайрадан жеңилдетилген кредит береби? Ушул негизи картошка айдагандарга, негизи эле ушу жер иштеткендерге кандайдыр бир сүйлөшүүлөр башка мамлекеттер менен ошолордун продуктыларын өткөргөнгө жардам болобу? Ошолорго кредитти кайрадан берсеңер жакшы болот эле. Анткени банкрот болуп отуруп калышты аябай. Жооп берсин. Быйыл картошканы сатуу маселесинде чоң көйгөй болду. Негизинен жылда картошканы бир 80-84 миң гектардын тегерегинде Кыргызстанда айдалат. Быйыл түшүм да жакшы болду. 1,446 миң тонна картофелди ошол казып топтогон биздин дыйкандар. Сатууда проблема болгон жок, только баасында. Негизинен биздин салтуу болгон Өзбекстан мамлекети быйылкы жылы алардагы саясатын өзгөртүп, жылда көп гектар тегилген бактанын ордуна ушундай жашылча жемиштерди булар аябай көбөйттү да. Өзбекстанда 3,2 миллион тоннага чейин, Казакстанда 3,6 миллион, Россияда 32 миллион тонна картошка өндүрүлдү. Биздин картошканын бүгүнкү экология таза жакшы экенине карабастан баа төмөндүгүнө байланыштуу көптөгөн башка сырттан келген ишкерлер бааны төмөн сурап туруп алды. Азыр эми Орусия менен бул боюнча сүйлөшүү болду. Ушул маселени мындайча айтканда, бул маселе жылда болбош үчүн биз эң бир эки жагына токтолуп атабыз. Биринчи кезекте биз бул салттуу рынокторду алмаштырышыбыз керек. Бүгүнкү Кытай менен сүйлөшүп атат. Кытай мамлекети менен жана Афганистанга, Туркменистанга деп ушул диверсификация кылганга. Экинчи бул чоң кайра иштетүү заводун курганга. Мына Өзбекстан 20 миң тоннага жакын даяр продукциясы боло турган бир картошка завод курду, картофельный завод ачылышы болду. Бирок биз ушул Россия тарапка дагы ушул сунушту бергенбиз. Алар мында кол коюлган жок, ал боюнча, бирок алар кызыктар экенин көрсөттү. Негизинен биз бул маселе боюнча да терең иштешибиз керек. Анан бул маселени дагы биз мен айткандай башка бир мамлекеттерге дагы ушул заводду курууга бүгүнкү күндө биз мындай аракеттер жасашыбыз керек. Эң негизги азырда сөз болду, ошо түз инвестиция. Ушул нерсеге кызыктар бүгүн инвесторлор тапканга биз аракет жасап атабыз. Уланталык дагы бир угарманды уксак, анда азыр саламатсызбы? Саламатсызбы. Угатабыз сизди. Менин суроом бар эле, ушул инвестиция келип атат дейт бардык немелерден. Ушул Россия менен кечеги эле мен алсам. Ушул бардыгы эле өлкөнү өлүктүргөнү дейт. Өлкөнү өлүктүрүп инвестиция алып, бунун бардыгын депутаттар жеп, бай ушул мансапта отургандар эле дейт. А бул жактагы көп балалуу, бейбечара жашаган, жетишпеген немелерге дагы каралбайбы бул акчалар? Рахмат. Мына Эдил мырза, сизге узаткым келип атат. Ушул угармандын суроосун улай элечи. Мына азыр бардык социалдык түйүн деле, массалык маалымат каражаттары деле визитти аябагандай кызуу талкуулап атат. Анан жогоруда сөз болгондой эле биз жалпы келишимдердин суммасы 12 миллиард доллар болду. Анан бюджетти колдоо үчүн Орусия өкмөтү 30 миллион доллар өлчөмүндө кайтарымсыз грант берип атат деп эле мактанып жатып калдык. Эми ушунун бардыгы мындай ийгиликтүү ишке ашып кетет деген ишеним барбы? Мындай мисалы тобокелчилдиктер чочулоо жокпу азыр?
Жок, мындай бар, риск бар, бирок мындай мен айтып атам, өзгөчөлүгүчү. Мамлекеттик сапардын биринчиден мындай миллиарддык долларга келишим келдик. Бул Кыргызстан биринчи жолу болуп атат го, мен ойлойм. Экинчиси, бул сөзсүз иштеш керек да. Ишке ашырыш керек да. Сөзсүз өкмөт иштеш керек, бизнесмендер иштеш керек, долбоор баары иштеш керек да. Анан мен ойлойм 30-40% ошондон келишимдерден же меморандумда иштеп калса, бул Кыргызстандын экономика үчүн аябай жакшы пайдалуу болот да. Бирок кээ бирлер мындай түшүнөт да, акча келсе, аны сөзсүз мындай бир үй бүлөгө же бир ишкана ачканга ага сөзсүз өзүнүн укуктук эрежеси бар, экономика эрежеси бар. Биз көрүп атпайбызбы, банктык система же кооперация, алар долбоор эметиш керек. Сен мындай барбайсың, айтасың да, мен эртең мага мындай миллион сом бергиле, мен мына помидор же бир бадыраңды чыгарам депчи, же башка күндө. Сөзсүз долбоор болуш керек. Аны көрүш керек, банк же башкалар, анын пайдасы бай, экономический анализ бериш керек, экспертиза болуш керек да. Анан аларды иштеткенде, ошондой эметкенде акча берилет. Анан үй бүлөлөргө же айылдарда жардам болот да. А мындай түз болбойт. Бул инвесторда асыр заман башка, инвестор жөн келбейт. Ал силерге жардам бергенге силер кыйналып атасың, мен силерге акчаны берем депчи. Бул башка жагынан дачы. А бул инвестордун, бизнесмендердин максаты негизги дүйнөдө бул пайда тапканга. Ал сөзсүз иштеш керек. Анан долбоорду карап пайда тапса анда иштетет да. Анан дүйнөлөрдү карап көрсөк, көп мамлекеттер миллиарддык доллар эметет. Бирок алардын где-то 30% иштеп калса, кайрадан айтайын, анда бул жакшы пайда болот да. Бирок аябай оор эмне үчүн бүгүнкү күндө дагы экономика атаандашы бар. Башка мамлекеттерде, Казакстан менен Өзбекстан, башка мамлекеттерде. Кыргызстанда эмне бир чоң проблема бар. Бизге мелкотоварное производство, крупнотоварное производство керек. Мына Орусия кээ супермаркетте бар да алар. Алар айтат, бизде Кыргызстанда өнөр жай продукция алабыз сөзсүз. Бирок бизде бир фура, бир КАМАЗ кереги жок. Бизге бир күн көлөмүнө, бир күндө 10-12 тонна керек чырганга. Ошондо иштейбиз деп. Ошо да чоң максат бар да. Ошон үчүн аны ойлош керек да, өкмөт дагы бизнесмендер да. Угатабыз сизди, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Азыр мынакей кечтен бери биз да көп болуп атабыз ошо Путиндин келгенине. Ошо бул жерде отурган мырзаларга биздин атактуу баштуу дегенде суроом бар эле. Инвестиция болуп атат да, биз деле канча жылдан бери көрүп атабыз, канча деген инвестициялар ошо Кыргызстанга бөлүнүп атат. Анын аягы эмне болуп атканын тоже көрүп атабыз, мынакей силер деле көрүп аткан чыгарсыңар. $600 кыскачтарды алып атсыңар, мынакей элдин ишеними негизи эле 80% го дейм да, мен бул лично менин оюм. Ишенич жок болуп калды. Буга инвестиция келеби, келбейби, мындайча айтканда элге уже барьер болуп калды. Бул только бар чоңдордун кызыкчылыгы болуп атат да, эми өнүктүрөбүз деп атат, сөзүнө ишенип атат, бирок ички дүйнөбүз ага ишене албай атат. Анан бул суроо, главный суроо болот. Бул инвестицияны жана өзүңүз айтып кеттиңиз. Бизнести алар дагы бир кызыкчылык менен келет деп. Эми бул инвестицияны төлөш үчүн биз ошондо дагы Кыргызстаныбыздын бир какой-то бир гектар жерин беришибиз керек да, туурабы? Башка кайсы жол менен. Экинчиден, анан төлөмгө келгенде эле мынакей Кыргыз элине өткөндө деле жогорку кеңеште эмеден айтып атат, мына элдер төлөш керек деп атат да. Анан бунун баарын биз мойнубузга жүктөй беребизби кайра? Бул инвестиция боюнча айтып атат, мисалы насыя боюнча сүйлөшүү болгон жок да, негизи кайтарымсыз грант, анан кийин биргелешкен ишканаларды түзүү же болбосо ишканалар ортосундагы кооперациялар, коюңуз барбы? Бул чын айтканда ар кандай түшүнүктөр бар да биздин элдечи. Инвестиция деген бул эки тараптын кызыкчысы менен боло турган иш да. Биз ушул инвестицияны тартуу менен ушул айыл чарбасын, өзгөчө айыл жерин көтөрүүгө жана биздин жалпы экономиканы көтөрүүгө чоң салым кошот деген ишенич бар. Ушул азыркы официалдуу визиттин жыйынтыгында 6 миллиард 200 миллион, анан 12 миллиард деген бул деген аябай чоң акчалар да Кыргызстан үчүн. Эгерде азыр Элдин мырза эң туура айтты, эгерде биз ушул келген инвестицияны туура пайдалансак, анда Кыргызстандын экономикасы мындан 2 эсе өсөт да. Ошондуктан биз бүгүн инвестицияны тартуудан эч кандай коркпошубуз керек. Бул эки тараптуу кызыкчылыгын көздөгөн инвестициялык проекттер. Жарандык коом аны азыр абдан активдүү болуп атпайбы? Алар көзөмөлдүк алышат. Кийинки угарман, саламатсызбы? Угатабыз сизди, сурооңузду айтыңыз. Алло, ассаламу алейкум. Саламатчылык, угатабыз. Мен мырзаларга мен да бир суроо берейин дедим эле. Мына кече Владимир Владимирович Путин келип кетти. Бизде Бишкек шаарынын, например, транспортный эмеси боюнча
нуждасы автобустарга миңден ашык деп атат, туурабы? Анан биз каякта бир Кытайлардын машинасына тендер жарыялап, тендер менен Кытай ошол жарыялаган тендерге плюс эметип туруп, Россияда группа газ бар, ЛиАЗ автобустар бар. Биздин Токмокто бывший Токмокский баягы тарызы чыккан авторемонтный завод бар эле. Ошонун базасында ошол жерге сборканы, крупный узловой сборканы эметсе болбой беле? Азыр ушундай моментте сразу эмени предложенияны берип туруп. Муну эми өкмөт карап иштеп чыкса керек. Эгерде ой пикир айтам десеңиздер, жооп берсеңиздер болот. Мен баягы өндүрүштө иштегенден кийин айта кетейин, туура айтасыз, Россиянын заводдорунун автобус парктары абдан жакшы, сапаты жакшы. Эми бул жерден кандай десем, негизги келишимдер аркылуу гана бул автотранспорттор келет да. Анан кийин эми муну биздин өзүнүн атайын службалар бар, Министерство транспорта бар, мэрия бар. Анан эми кичине сурооңуз актуалдуу, бирок бул ошо адресине бериле турган сурооңуз да бул. Уланталык, кийинки угарманыбыз кайрылып атат. Логистикалык борборлорду түзөт деп айттыңыз, бул абдан жакшы. Аны биргелешкен ишкана болобу же Орусиянын капиталын алган курулабы деп сураган. Ушул конференциянын жүрүшүндө микрофонго жакын эки россиялык компанияны айтып кеттим, булар кызыктар депчи. Негизинен бул Россия тарап өзү каржылап ушул жерде курулат. Биринчиси Бишкек шаарында бул Дордой бүгүн ассоциациясы кече эле ошол конференциянын жүрүшүндө ушул Бишкектин тегерене курула турган соода логистика борборго өзү мындай кызыктар экенин жана каржы тараптан чогуу аракет кылатырын көрсөттү. Значит, бул Россия тарап жана биздин Кыргызстандан Дордой ассоциациясы муну чогуу курушат. Ош шаарынын тегерегинде бүгүнкү күндө биз дагы ошо Кыргызстандан кызыктар тарап издеп атабыз. Кудай бурса, ушул маселени губернатор, мэрия город Ош ушул күндө иштеп чыгыш керек. Мен ойлойм, ушул биргелешкен мындай Кыргыз-Орус логистика борбору болот. Соода логистика борбору курулат. Дагы угарманыбыз сурап атат, Эдил мырза, мисалы Кыргызстан дейт, Орусиянын эле көзүн карап, мындай негизги стратегиялык өнөктөшү катары маани берет. Расмий Ташкент болсо Бишкектен айырмаланып турат. АКШ, Кытай, Орусия сыяктуу бардык державалар менен артыкчылык бербей, өлкө кызыкчылыгы үчүн бардык мамлекет менен кызматташууга даяр болуп атат. Эмне үчүн Кыргызстан эле мындай деп сураган? Бул суроо жакшы, бирок карап көрсөк, 2 жума мурун Кыргыз Республиканын президенти жаңы концепция алынган тышкы саясат боюнча. Ошондо жазылып турат, Кыргыздын улуттук кызыкчылыгы эмне? Ондой бир эмелер бар да, Кыргыз улуттук кызыкчылыгы эмне да? Ошондо жазылып турат. Кыргызстан сөзсүз көп тараптуу иштейт тышкы саясаты менен. Анан чоң максаты биз ЕЭПтин мүчөсү болгондон кийин мындай стратегиялык багыт менен сөзсүз Орусия менен иштейбиз. Кытайдын бир чоң долбоору бар, Жибек жолу деген, бир жол деген. Менен иштейбиз. Анан ошондо концепциясы жазылып турат. Кыргызстан сөзсүз 2019-2020 жылдарда мына бириккен Европа менен Америка Кошмо Штаттар менен иштеш керек. Бүгүнкү күндө бир Кыргызстанда көйгөй маселе бар. Бүгүнкү күндө Борбордук Азияда баары мамлекеттер Америка Кошмо Штаттар иштейт, биринчи экономика. Кыргызстанда 2015 жылдары келишим иштешпей калбады. Бүгүнкү күндө астыр иштетип атат эки өкмөттүн жанында, бирок чоң максат коюп атат. Сөзсүз Америка Кошмо Штат менен жаңы мамиле болуш керек да. Бүгүнкү күндө аламдашуу процесс болгондон кийин аябор көп мамлекеттер менен иштеш керек. Анан биз Борбордук Азияда болгондо бизде транзиттик жол жок, же деңизге, же башкаларга. Биз сөзсүз Орусия менен иштеш керек, Кытай менен иштеш керек. Анан бириккен батыш мамлекеттер менен иштеш керекпиз. Түркия менен да иштеш керек. Ошондо биз структура болобуз. Анан мындай карап көрсөк, бүгүнкү күндө Борбордук Азияда кичине бөлүнүп калганда мындай Кыргызстан менен Казакстан ЕЭПтин мүчөбүз. Өзбекстан өзүнүн тышкы саясатынын максатынын негизги максаты биз эки тараптуу иштейбиз депчи. Анан биз Орусия мисалы Өзбекстан
Кыргызстандын ЯЭПке киришине кызыктар, а бирок расмий Ташкент шашкан жок да. Жок, алардын Өзбекстандын тышкы концепциясында жазылып турат. Биз эки тараптуу иштейбиз. Борбордук Азиянын биз эч кандай мындай ОДКБ же башкаларга кирбейбиз депчи. Бирок карап көрсөк 28 жылдын ичинде Өзбекстан да Каримовдун тушунда алдагы ОДКБ кирип чыгып, аны токтотуп мындай эметчи да. Мен ойлойм бүгүнкү күндө дагы Өзбекстандын да экономикалык кызыкчылар Орусияда, Тажикстанда. Эмне үчүн? Карап көрсөк бүгүнкү Кыргызстандын мигранттары же жумушчулар процентти карап көрсөк ал ашайды. Эң чоң асты Тажикстан менен Өзбекстандын. Анан алардын дагы максаты бар, биз иштейбиз деп Орусиядан алар менен кооперация жасайбыз. Бирок биз Кыргызстандын мамлекет катары бизде геополитика өзгөчөлүгүбүз бар да. Эмне үчүн? Өзбекстан 5 мамлекет менен чегерасы бар. Борбордук Азияда. Бирок анын негизги геосаясаттык зыян деп койсок айтат болобуз. Бул алар экинчи экономикалык чегерасы жок Кытайга. Анан Өзбекстан өзүнүн чоң максатын экономика жагын иштетсек, ал кандай чыгат? Ал сөзсүз же Кыргызстан территориясына чыгыш керек, же Тажикстан менен чыгыш керек. Ошондо алардын да геосаясаттык кызыкчылыгы бар. Аларды өсүрүп иштейбиз депчи. Анан биз аны дагы пайдаланыш керекпиз. Анан геополитикада мындай бар. Кыргызстан менен Өзбекстан менен эки мамлекеттин жакшы мамиле болсо, анда Борбордук Азияда мындай туруктуу болуп калат. Бул түшүнүш керекпиз. Анан бүгүнкү күндө мен ойлойм бул Кыргызстан көп мамлекеттер менен иштейт. Биз Монголияны карап көрсөк бүгүн, Монголия ал мындай деңгизде жол жок, бирок Кытай менен жакшы мамилеси, Орусия менен, батыш мамлекеттер менен пайда эметиш керек да. Көп мамлекеттер иштейт. Бирок түшүнүп коюш керекпиз. Асыр бүгүнкү күндө кээ бир тышкы күчтөр дагы бар. Алардын геосаясаттык долбоорлору бар. Кытайдын бул бир жол, Американын C5+1, Түркиянын проекттери бар, Орусиянын проекттери, Япониянын бар, Борбордук Азия, Центральный Азия, бириккен Европанын бар да. Анан биздин өсүбүздүн улуттук кызыгычыбызды түшүндүк да бүгүнкү күндө. Анан негизги багыт болгондо ошондо иштеш керек. Кыргызстанга пайда алып келсе, көп тараптуу иштеш керек. Бул жерде көп угармандарыбыз WhatsApp аркылуу, ана Facebook'та дагы жазып атышат. Бул сапар Кыргызстан үчүн маанилүү болот, жана келишимдер ишке ашат деп ишенгибиз келет дейт да. Ошо ишенгибиз келет деген нерсеге өзгөчө басым жасап жатышат. Ушуну менен бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктайлы. Студиянын меймандары эл аралык мамилелер боюнча эксперт-аналитик Эдил Осмонбетов, Бишкек штамповка алуучу заводдун башкы директорунун орун басары Мыктыбек Алыбаев жана Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министринин орун басары Эркинбек Чодуев болду. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча аман болуңуздар. Биз Орусия президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга жасаган мамлекеттик сапарынын жыйынтыктарын талкууга алдык. Көңүл бөлгөндүгүңүздөр үчүн ыраазычылык билдиребиз.